Жогорку кеңеште жакында 10дон ашык депутат мандатын тапшырат деген маалымат интернетте тарап жатат. Депутаттардын тизмесин Назар Ньюс сайты чыгарды. Анда депутаттар Дастан Жумабеков, Алишер Козуев, Жаныбек Абиров, Кубанычбек Кангантиев, Болотбек Бурбиев, Камила Талиева, Курманкул Зулушев, Шайырбек Ташиев, Медер Чотонов жана Гүлсүнкан Жунушалиеванын аты аталган. Медиахаб тизмедеги депутаттарга байланышууга аракет жасады. Эл өкүлү Камила Талиева ал тууралуу тараган маалымат жалган экенин айтты. Тарай берет да, эмне гана Фейсбукта эмне гана фабрикалар, боттор эмне гана жазбай атат. Просто коомду мындай оорутуудан алыс болушубуз керек да. Коом жаман негативдин эле артынан түшүп калбаш керек. Эми мен кайсы чакырылышта келгенде эле 2010 жылы деле биз 30 чакты депутат Кумторду Садыр Нуркожоевдун тиги ал киши алып чыгып, анан артынан биз ошол 30 киши калганбыз. Ошондо да бизди мына бийлик кетирет экен деп, бул бизди 1000 жолу өлтүрүп, тирилтип эле келатат да. Бул эми жогорку кеңеш көз карандысыз орган да. Пикирлер, депутат сүйлөгөн сөзү эркин болуш керек. Коомго ачык болуш керек депутат. Туурабы? Мен ошондой ойлойм бардык нерсени. Анан мен дайым пикиримди ачык айтам. Парламент бул мыйзамдуу орган. Депутат мандатын тапшырыш үчүн каза болуп калыш керек мыйзам боюнча. Кудай өмүр берсин баарыбызга. Же болбосо өзү арыз жазыш керек, арыздын негизи болуш керек. Бир ал чоң бир кылмыш кылганда, оор кылмыш кылганда гана. Анан башка учурда бул мен өзүм мен башкага жооп бербейм, мен жеке өзүмө жооп берем да. Кээде жаңы мыйзам мына азыр шайлоо мыйзамы боюнча бизде оппоненттерден болушу мүмкүн. Бул турган иш. Мен жанагы шайлоо мыйзамы келгенде да айтканбыз, ай көрөсүңөр. Бу кетсе мындан кийинкиси келет, кезектегиси деп уйстура берет экен ар кандай немелердичи. Мына кечегини көрбөдүңүзбү? Бир депутат эме баягы комментарий бергенден алысмын, көрдүңүздөр го эми кечеги бир немелер. Бул президент деп коет аны дагы. Парламенттин тарыхында андай учурлар болгон эмес, чынын айтайын. Анан мен дайым эле ошол чындык тараптамын, адилетмен. Мен жеке өзүмө жооп берем. Жеке кет башыма жооп берем мен. Мыйзамда кылдан кыйшайбай жүргөн кишимин. Дайыма пикиримди ачык айтамын. Кээде ошол пикириңди ачык айтып, кээде баягы тилиңин азабын тартасың, кээде жыргалын көрөсүң дегенде, албетте бул ачык чындыкты айткан учурда азабын тартасың. Да мен өткөндө мен аны жашырбаймын. Өткөндө абдан ошондой саясий чоң окуя болду. Мен ошол баягы эки дос деп коет го. Мен экөөнө тең айткам, ай бул эмне экөөнү ушу ортодо ушакчылар уруштурду деп айттым. Мен эмне ошол айткан сөзүм үчүн эмне мен жөн эле мандатымды тапшырып коюшум керек. Ошол айтылган чындык сөз эмнеге? Эл дагы мындай чындык тарапта болуш керек да деген ойдомун да мен. Садыр Нуркожоевдун табиятын да жакшы билемин. Жана бирге коллега болгонбуз, Камчыбек Кыдыршаевдин адамдык сапатын, табиятын адамдык абдан жакшы билемин. Мына чогуу биз депутат болгонбуз, коллега болгонбуз, алар да ошо чындык деген кишилер. Бул ошол чындык сөздү айтып койгонун эмне, себеби эмнеге кетишибиз керек? Эмнеге мандат? Эл берген мандатты. Мен керек болсо штаб да ачпай, агитатор дагы албай. Акыркы күндөрү жана байкоочу керек экен дегенден каран кичине жаздырып койгон бир 30-40 жаздырдым. Мен агитатор да алганым жок да. Анын баары акча да. Штаб атсаң анын баары акча. Мен таптаза 5,5 миң голосту элдин тиги добушун чек арадан алып келдим. Болгондо дагы эң согуш болуп, кыйынчылыктар болгон учурда биз 7-чи чакырылышта иштедик. Анан мына 8-чи чакырылышка мен элдин колдоосу менен таптаза добуш менен келдим мен. Мен жеке ошол элиме гана милдеттүү кызмат кылган. Анан мен эмнеге кандай мындай нонсенс да? Мотив эмне? Мен өлүп калдым да, мандат тапшыргыдай. Мына мен ушундай катуу эле айтайынчы. Мен өлүп калсам, мандат, конечно, сөзсүз түрдө менден кийинки алат да. Ошолорго айтып эле коеюнчу. Ошол жүгүрүп ботторуну, фейктерин мен бир ректорду мисалы үчүн 18 миллион акчасын, элдин акчасын жеп коюп, коррупция менен кармалган ректорду улам айтып, ошонун эң оң колу болуп жүргөн балдары жаздырып атат. Тынбай, артыман ар кандай эмелерди. Мен аны менен тиги эме болуп бир жериме кемип да калбай, көнүп да калганбыз. Чоң саясатка чыдаган киши жүрөт. Ал эми депутат Жаныбек Абиров болсо мандатын тапшырбай турганын билдирди. Мандат тапшырууга негиз жок. Бул жактан
Эң биринчиден биз 8913 добуштуу 21 округ Ленин районунан элдин добуш алып, ошондой ишти алып барып жатабыз азыркы учурда. Билбейм, даже билбейм. Эмне себептен кандай ошо адам бул тизмени аныктап, анан ар түрдүү бул усак да мен жеке оюм. Ошондой. Буга чейин депутат Шайырбек Ташиевден азаттык мандаты боюнча сураган. Анда Ташиев анын мандатын бир гана шайлоочулары гана чакыртып алууга укуктуу экенин айткан. Менин мандатымды талаша турган 24 000 гана шайлоочум бар. 24 300 шайлоочум бар. Ошолор гана талашып, ошолор гана айтышы мүмкүн. Буну башка эч ким айта албайт. Мандатыңды тапшыр депчи. Анан кийин диванда жатып алып, жазып атышабы, же болбосо Советтер Союзунда алган кроватында жатып алып интервью берип, жана кылып атышабы, ар биринин өзүнүн эрки. Айта берсин. Мандатын тапшыр, башка кыл депчи. Мен эл журтума кызмат кылып атам. Өзүм 24 300 шайлоочум бар. Ошолордун укугун коргоп атам, ошолорго кызмат кылып атам. Ошолор айтсын, ошо 24 300 адам кол коюп туруп, эми тапшырчы, биз башка адамга неме кылайлы, саңа ишенбей калдык десе, мен пожалуйста. Мен аларга даярмын ар дайым. Ошолорго кызмат кылайын деп келгенминчи. Анан кийин бирөө тапшыр десе эле кетип кала турган адам эмесмин. Аталган тизмеде аты жок болгону менен депутат Чыңгыз Ажыбаевдин мандат маселеси жогорку кеңеште 26 февралда көтөрүлгөн. Ажыбаев менен бир округтан шайланып келген депутат Исманали Жороев Ажыбаевдин атасы Ильяскожо Ажыбаевдин кылмыштуу чөйрөгө байланышы бар деген маалыматтар тарап жатканын айтып, бул жогорку кеңештин аброюна көйлөккө түшүрүп жатканын белгилеген. Ал эми Чыңгыз Ажыбаев болсо Фейсбукта кайрылуу жасап, ага карата кимдер каралоо уюштуруп жалган маалымат таратып жатканы ачыкка чыкканын билдирди. Ошондой эле баарына шайлоочулар тараза экенин кошумчалады. Чыңгыз Ажыбаев жогорку кеңештин 7-чи чакыртылышында да депутат болгон. УКМК 2023 жылдын ноябрында жарыялаган видеодо Ильяскожо Ажыбаев кылмыштуу топторго тиешеси жоктугун билдирген. 27 февралда президент Садыр Жапаров ынтымак ордодо өткөн республикалык кеңешмеде саясий оюндар менен алектенүүгө жол берилбей турганын айтты. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин кызматка алууда же эми өкүл балам, кудам, жердешим деген нерсе болбошу керектигин эскертти. Бийликтин эч бир бутагы саясий оюндар жеке кысым көрсөтүү же өз көз карашын таңуулоо үчүн түзүлгөн эмес. Саясий оюндар менен алектенүүгө жол берилбейт, анткени башаламандыкка, сенектикке, чыр чатакка жана элдин ишенимин жогорулатууга алып келет ал. Мурда дал ушундай саясий амбициялар мамлекеттик органдардын милдеттери менен аралашып кетип, өнүгүүнү кам болгандай токтотуп, институттарды бузуп, демилгелерди артка тартып, натыйжада элдин ишенимине доо кетирген. Чечимдер эл үчүн эмес, чакан топтордун кызыкчылыктары үчүн кабыл алынган учурлар көп болгондуктан, өлкөбүз ондогон жылдар бою ордунан жыла албай калган учурларды баштан кечирдик. Бүгүн биз саясий интригаларды бияка коелу, ката кетирүүгө дагы акыбыз жок. Ар бир жетекчи, ар бир кызматкер түздөн түз өзүнө тагылган иш милдеттери менен гана алек болушу керек. Маян алып, ишинен баар таап атканда ишмердигин абийир менен эч кандай компромисске барбастан жүргүзүүсү зарыл. Ушундай жол менен гана бийлик өнүгүүнүн чыныгы куралы болуп кызмат кылат. Мына ушул жерден мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине да кое турган талабым бар. Мамлекеттик кызматтарга жумушка алууда өкүл балам, жээним, таякем, кудам, аяшүкөм, же жердешим жана башка деген сыяктуу мыйзамга жат, одоно катачылыктар болбошу керек. Эгерде ушундай мыйзамсыз учурлар, жагымсыз жагдайлар, адилетсиз көрүнүштөр аныкталса, мыкты жетекчи экениңерге карабай тиешелүү жазаңарды аласыңар. Ошону менен бирге жогорку борбордук аткаруу бийлигинде кабыл алынган чечимдердин аткарылышы жерлерде чабал жүрүп жаткандыгын дагы белгилей кетейин. Мунун так себептерин өз учурунда аныктап, тиешелүү чара көрүлбөсө, бүгүнкү күндө жетишилген өнүгүү темпи кайрадан басаңдап кетет. Биз буга жол бербешибиз керек. Ошондуктан облустардагы өкүлчүлүктөр, райондук жетекчилер жана айыл өкмөттөрү менен ыкчам, тыгыз кызматташууну колго алышыңыздар керек. Биз башкаруунун ачык айкын, натыйжалуу жаңы системасын курушубуз керек. Ар ким өз милдетин так аткарган жерде башаламандыкка, коррупцияга же бюрократиялык кысымга жол берилбейт. Ушундай тартип менен гана биз бардык максаттарды ишке ашырып, мамлекетке болгон ишенимди бекемдей алабыз жана Кыргызстандын өсүп өнүгүшүн камсыздайбыз.
УКМКнын экс төрагасы Камчыбек Ташиев кызматынан алынгандан кийин жогорку кеңеште төрага жана анын 2 орун басары дагы алмашты. Нурланбек Тургунбек уулу спикерликтен эле эмес, парламенттен дагы кетти. Анын ордуна жогорку кеңештин төрагасы болуп депутат Марлен Маматалиев шайланды. Ал эми төраганын 1 орун басары Чыңгыз Ажибаев дагы кызматын тапшырып, анын ордуна депутат Медер Алиев келди. Ага чейин төраганын ордун басары Карим Ханжеза дагы өз каалоосу менен кеткен. Ханжезанын ордуна депутат Болот Ибрагимов төраганын ордун басары болду. Сиз медиа хапты көрдүңүз. Менин атым Элвира Султанмурат кызы. Биз менен кала бериңиз.